5 Ташматов Партабыз атындагы жалпы билим берүүчү орто мектеби. Адам жана коом 6 класс. Айтбаева Мери. Саламатсыңар урматтуу окуучулар. Бүгүнкү сабагыбыздын темасы керектөө маданияты. Демек, керектөө маданияты сабагыбызда биз эмнелерге жетишишибиз керек? Анда бүгүнкү сабагыбыздын максатына көңүл бөлсөк. Окуучулар керектөө маданияты деген эмне экенин билишет, билимин өнүктүрөт, буюмдарды сарамжалдуу пайдаланууга калыптанышат. Алгач балдар, демек, керектөө деген эмне? Мына ошол нерсеге токтолобуз. Алгачкы адамдардын керектөөсүн жаратылыш жөнгө салып турган. Алар учурунда тамак аш, кийим кече, турак жайды камдап албаса, суукта кырылып калган. Адамдардын тарыхында мал чарбачылык менен дыйканчылыктын пайда болушу адамдардын жаратылышка көз карандылыгын азайткан. Анткени адамдар өздөрүнө керектүү азык-түлүктү, кийим-кечекти өздөрү өндүрө баштаган. Коомдун өндүрүштүн өнүгүшү менен адамдардын керектөөлөрү да өскөн. Кийим-кече, бут кийим качандыр бир кезде денени сууктан, шамал менен күндөн сакташ үчүн табигый керектөөдөн улам пайда болгон. Кийинчерээк адамдардын табитинин өсүшүнө жараша кийимдердин түрлөрүнүн керектөөнүн максаты да өзгөрдү. Коомдун өнүгүшү менен руханий чөйрөдөгү керектөөлөр да күч алды. Адамдардын заманбап билим алууга, руханий азык берүүчү адабиятка, искусствого талабы өсүүдө. Балдар, биз керектөөнү экиге бөлөбүз: өндүрүштүк жана өндүрүштүк эмес. Өндүрүштүк бул өндүрүүдө ресурстар керектелет. Ал эми өндүрүштүк эместе өндүрүлгөн нерселерди, муктаждыктарды канааттандыруу максатында керектөө болуп саналат. Деги эле керектөө бул муктаждыктарды канааттандыруу максатында товарларды жана тейлөө кызматынан пайдалануу болуп саналат. Керектөөчү бул адам болуп эсептелинет. Мына ошол керектөөдөгү өндүрүштүк жана өндүрүштүк эмеске мисал келтирсек. Мисалы, үй бүлөнүн жеке машинасын өздөрүнүн транспорты катары пайдаланган учурда машина керектелүүчү предмет болот. Ал эми ошол эле автомашина такси катары пайдаланылса, ал өндүрүш каражатына айланат. Муктаждыктарды канааттандыруунун чеги катары акча каражаттары эсептелинет. Ар бир адам өзүнүн кирешесине жараша товарларды сатып алып, тейлөө кызматынан пайдаланат. Азыркы мезгилде керектөөлөрдүн өсүшү менен товарлар жана тейлөө кызматынын түрлөрү көбөйүп, сапаттары да жакшырууда. Кирешеси көп айрым адамдар буюм үстүнө буюм, кийим үстүнө жаңы кийимдерди үстөкөй босток сатып ала баштады. Бул кирешени максатсыз колдонууга жатат. Ушуга байланыштуу ар бир адам үй бүлөдө кирешесин туура пайдаланууга үйрөнүшү керек болот. Үй бүлөлүк кирешени сарптоодо милдеттүү жана эркин сарптоо деп экиге бөлсөк болот. Милдеттүү сарптоо бул сөзсүз түрдө үйдө дайыма колдонулуучу электр энергиясы, газ, суу төлөмдөрүн төлөө, дары-дармектерди алуу жана тамак аштарды алуу, кийим-кечектерди алуу дагы бул милдеттүү сарптоо болуп эсептелинет. Ал эми эркин сарптоодо биз атайын концерттерге баруу, же болбосо театрларга баруу, китеп окуу, булар адамдагы эркин сарптоолор. Башкача айтканда, руханий муктаждыктар. Биз мына ушундай театрга, концертке, китеп окуу, маданий кечелерди көрүү менен биз өзүбүздүн руханий муктаждыктарыбызды камсыз кыла алабыз. Балдардын керектөө маданиятын калыптандыруу. Балдар, азыркы учурда биз көптөгөн мурунку учур менен салыштырганда, мындан 15-20 жыл мурун 6 класстын окуучулары эч кандай компьютер, чөнтөк телефон өңдөө техниканын түрлөрүн билген эмес. Азыркы мезгилде болсо окуучулар компьютер, чөнтөк телефондун акыркы үлгүлөрү менен
абдан жакшы түшүнүктөр бар. Демек, мына ошол нерселер, буюмдарды алууда биз эмнелерге маани беришибиз керек? Сөзсүз түрдө кандайдыр бир буюмду алууда анын дайыма эле жаңысына жана баасынын кымбатына биз маани бербешибиз керек экен. Мына ошол буюм бизге канчалык деңгээлде керек? Жана ал эмне максатта мен ошол буюмду алып атам деген суроолорго жооп берүү менен биз ошол товарды алганга аракет кылышыбыз керек. Ата-энелер да көпчүлүк учурда балдардын каалоосун аткара берүү бул ысырапкорчулукка да жатат. Себеби дегенде ал мүмкүн колунда жаңы телефон бар, ал андан да жаңысын каалап жатат. Бул коомубузда ысырапкорчулукка алып келет. Демек, биз маданияттуу товарларды маданияттуу пайдаланууга үйрөнүшүбүз керек экен балдар. Керектөөлөрдүн коопсуздугу. Керектөөчүлөрдү коопсуз товарлар менен камсыз кылуу мамлекеттин милдеттеринин бир тармагы катары эсептелинет. Мамлекеттик органдар сатылып жаткан товардын сапатына, адамдардын ден соолугуна зыян алып келбөөсүнө кепилдик берет. Бул үчүн мамлекет өлкөдө өндүрүлгөн же сырттан ташылып келинген товарларды көзөмөлгө алып текшерет. Кыргыз Республикасында керектөөчүлөрдүн укуктарын коргоо жөнүндөгү мыйзам кабыл алынган. Керектөөчү товар сатып алууда төмөндөгү эрежелерди сакташы керек. Биринчи, узак убак мөөнөткө пайдалануучу товарды сатып алууда сатуучудан товардын паспортуна керектүү маалыматтарды жазып, мөөр басып беришин талап кылуу керек. Эгерде сатуучу товарды сатып алып сатып жатып, анын кемчилдигин айтпай койсо, керектөөчү аны алмаштырууга же акчасын кайтарып берүүгө укуктуу. Жыйынтыктап келгенде, керектөөчү товар сатып алууда өзүнүн акча каражаттарын үнөмдүү пайдалана билиши керек. Керектүү товарлардын ичинен эң керектүүсүн аныктап, сатып алууга үйрөнүү зарыл болуп саналат. Керектөөчүлөрдүн укугун коргоо. Биз көпчүлүк учурда ар кандай буюмдарга муктаж болобуз. Кийим-кечеге, бытовой техникаларга же болбосо ар кандай буюм тайымдарга биз муктаж болуп эсептелебиз. Мына ошол учурда керектөөчүлөрдүн укуктарын коргоо кандай каралган? Керектөөчү же кайсы бир товарларды сатып алуучу менен сатуучунун ортосунда кырдаалды алалы. Сатуучу товарын өткөрүү үчүн анын баардык сапаттарын мактап сатып жиберди. Маселен, бул товар кийим-кечек дейли. Керектөөчү же сатып алуучу үйүнө барып кайрадан көңүл коюп, алган товарын кийип, өлчөп көрүп, туура эмес келген жактарын таап алды. Товарды кайрадан кайтарып берүүгө туура келди. Кандай учурда сатуучу товарды артка кайтара алат? Биринчиден, сатуучунун белгиленген убакытта алып келүү жөнүндөгү келишимин сактоо. Экинчиден, товардын маркасын, анын сакталышын бузбоо, товарды колдонбостон же кийбестен ошол эле боюнча алып келүү. Үчүнчүдөн, товар тамак аш түрүндө эмес, бузулуп кетпеген болуу керек. Сатуучу менен керектөөчүнүн же сатып алуучунун ортосунда акт түзүлгөн. Актыда эки тараптын аты жөнү, товарлардын аталышы, баасы жазылып, колдору коюлат. Товар сатуучуга кайтарылып берилет. Демек, биз товарды алууда анын сапатына, ар кандай анын товардын кайдан келгендигин жана сатуучу менен түзүлгөн актыларга маани беришибиз керек экен балдар. Анда сабагыбызды жыйынтыктасак, бүгүнкү сабакта керектөө маданияты жөнүндө биз маалымат алдык. Керектөө маданияты дегенибиз бул адамдардын кандайдыр бир нерсеге муктаждыгы жана ошондой нерсени аткаруу болуп саналат. Балдар, биз өзүбүздүн маданиятыбызды билип алдыкпы? Сөзсүз түрдө биз жаңы буюмдарга, жаңы кымбат баалуу буюмдарга азгырылбастан, алардын бизге канчалык деңгээлде зарылчылыгына маани берсек, анда ошол нерсени түшүнсөңөр, анда бүгүнкү сабагыбыз өз максатына жетти деп билебиз. Үйгө тапшырма балдар. Керектөө дегенди кандай түшүнөсүңөр? Үй бүлөнүн кирешесин үнөмдүү пайдалануу керекпи? Мына ошол суроолорго жооп берип, тетрадьыбызга жазып, анан мага кетирсеңер болот. Көңүл бурганыңарга чоң рахмат. Саламатта калгыла.